Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 7 февраль 2021 жыл. Кышкы сериялардагы эң чечүүчү оюндардын бири. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы жогорку лигада командалардын эң акыркысы Сагынбек Мамановдун командасы келген. Сагын мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, жалпы урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы клуб колубуздан келишинче, алыбыздын жетишинче команда менен мына түн күн дем алыш күндөрүнө карабай мыкты даярдыкты кылдык жана баарына командабызга ийгилик калып кетебиз. Рахмат. Команданы бир колдоп кол чаап коелу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, демек биз оюнду баштаардан мурда бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин даректерди оюндун башында эскертип коюуну туура көрдүк. Телефонуңуздарды алыңыздар дагы, биздин даректерди жазыңыздар. Алгач биз Инстаграмдагы катталуучуларга жарыя беребиз. Билерман төмөнкү сызыкча ордо мына ушул биздин расмий баракчабыз Инстаграмда катталып, бизге кат куржунга суроолорду жөнөтүңүздөр. Суроо эрежеси ошол жерде айтылат. Андан кийин болсо Facebook'та Билерман ордо деген баракчабыз бар. Жана электрондук дарегибиз bilerman@mail.ru. Биздин расмий өнөктөштөрүбүз менен тааныштыра кетели. Демек, Babylon окуу борбору. Babylon окуу борбору ошол жерде заманбап бардык окуу тил үйрөнүү курстары, компьютердик курстар бардыгы бар. Ошол жерде мына биздин студиябызда Babylon окуу борборунун жетекчиси Турганжан Назарова айым келген. Турганжан айым, кош келипсиз биздин студиябызга. Жана ошондой эле дагы бир өнөктөшүбүз, бул Секом окуу борбору, билим алуу жана өнүгүү борбору. Бул окуу борборунун жамаатына да биз клубтун атынан ыраазычылык билдиребиз. Жана биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив дизайн, жарнак жана полиграфия борбору. Башкы өнөктөштөрдүн бири дагы Барбол, атамекен кондитерлик фирмасы. Барбол ар дайым адал, таттуу, дайыма жаңы гана. Мына ошол бизди колдоп келген өнөктөштөргө биз ыраазычылык билдиребиз дагы. Анда оюнду баштайбыз. Демек, биринчи раунд. Сагын Мамановдун оюнуна чейинки оюнду билесиздер. Мелис Мусулманов 6-4 эсебинде Тилекке каршы жеңилип кетти. Актив дизайндын суроосу. Актив дизайн бул суроого 1000 сом акча коюп берген. Аны команда утабы же жокпу, азыр биз көрөбүз. Сиздерге мындай суроо берилмекчи. Кулак салып туруңуздар. Пайгамбарыбыздын дооруна барабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам 10.000 кошууну менен Меккени өзүнө караткан. Мындай караганда 10.000 кошуу менен Мекке деген чоң каланы басып алыш бул акылга сыйбас иш болгон. Анткени Меккенин өзүнүн аскер кошуну андан бир нече ирет көп болчу. Бирок согуш стратегиясын өтө мыкты түшүнгөн пайгамбарыбыз түнү менен бир согуштук ыкманы колдонуп, душмандарга психологиялык жактан бир таасир өткөрүү чарасын аткарат. Муну кошуунга дайындайт. Эртең менен эртеси күнү Мекке пайгамбарыбыздын кошуунуна жөн эле багынып берет. Урматтуу билермандар, 10 адам бир от алып жүрөт, бул бир адамга бир от берип койгон да. Ошондор пайгамбарыбыз кандай ыкма колдонгон? Ошол көтөрүп жүргөн да. Жооп берели. Бул мындай болгондо өзү 10 аскерге бир от, бир факел да. Ошондо ар бирине бирден таратып берген да бул. Ошондо факел эмес, жана ортого от жагып отурганда. Жок, бул түн ичинде келип жатканда, Адамдардын санын токтоло берели. көрсөткөн да. ар бир адамга бирден от жактырган. От жаккан айланасында 10дон ашык адам болгон деп эсептешкен да. Көбүрөөк Өзү 10 адамга бир от да, 10 адамга бир от. Анан бул ар бир аскерге бирден от кылып койгон да. Ормон опузда дегендей да биздеги. Ошондо
ошондой эле ыкма. Ошондо бул санынын көпчүлүгү деп психологиялык жактан алып койгон да. Ушул эле же башка вариант жокпу? Мендеги ушул вариант да. Түн ичинде деп атат. Түн ичинде. Оттун жардамында. Оттун жардамында. Аскердин санын көбөйтүрүп көрсөтүп, ошонун жардамында. Урманов жооп бересиңби? Башка вариант барбы? Башка вариант. Ушул эле вариант го дейм. Ушул эле вариант жасаган. Ушул эле тыкталып алган, же башка вариант? Ошол ушул эле вариант го дейм. Ушул эле да. Жооп бересиңби же жооп берейинби? Урматтуу алып баруучу Илгиз Шамырзаев жооп берет биринчи суроого жоопту. Илгиз мырза. Бул согуштук иш-аракеттер жүргөндө адатта мисалы Амир Темирдин аскерлери ар бир 10 адамга бирден чатыр алып жүргөн. Ошол учурда эгер түн ичинде болсо, анда ар бир 10 адамга бирден от жагуу, от жагуу же бир факел дейли, ушул отко байланыштыралы. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул ар бир адамга бирден отту карматкандагын, ошондо канчалаган оттор ар бир от 10 адамга тете болуп, булардын кошуну өтө эле көп көрүнгөн. Жооп ушундай. Эсеп 1-0 жооп тура. Ар бир жокерге бирден мындайча айтканда факел карматканда 10 000 жокер бул 100 000 адам болуп көрүнгөн да. Ушундай бир стратегия менен Меккени кан төгүүсүз эле колуна алган. Эсеп 1-0 жана команда 1 упай менен эсепти ачты. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Түнү менен эки тараптын кошуну бири-бирин күзөткөн, бирок түндө ушундай стратегияны колдонуп, Мекке мушриктеринин үшүн алган да. Алар ойлогон да, алдын ала тыңчылары 10 000дей аскер келип атат дегенде, бирок бул жерде ар бири бирден жалын кармап ушундай стратегия ишке ашкан. Алмаз Шукуров, Кара Суу районунун тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Океан же деңиз жээгине эс алганы барган эс алуучулардын көпчүлүгү медузанын, айталык, медуза жандыгынан аябай жабыркашат. Медузаны билесиздер. Бардык эмес, бирок айрым түрлөрү бар. Чындыгында дене үчүн өтө мындай оор залакаттарды келтирет да. Ыңгайсыздыктарды жаратат. Медузанын арасына түшүп калган адам өтө ыңгайсыз абалда болот, андан чыгып кетиш да кыйын. Ошол жердин пляждардын администраторлору, жооптуу адамдары ушундай бир айла ойлоп табышкан. Ошондон кийин бул маселе чечилип, эс алуучулар эң эркин киринүүгө мүмкүнчүлүк болгон. Медузанын арасында жүрсө дагы. Урматтуу билермандар. Эмне менен алар медузадан сактанган? Кандай ыкма колдонуп кетти минута? Денесине сарымсак же бир нерсе сүркөгөн эмеспи? Болушу мүмкүн ошо. Бирок анда медуза жүрөт, анда деле арасында жүрөт. Дагы эмне болушу мүмкүн? Медузага барып тийип кетпесең ал чакпайт да. Ошондо анда жанагы дистанция бар. Чакпайт. Өзүнчө Же бир кандайдыр пляжга бир жаныбарларды коюп жиберген, акулабы же дельфин, ушундай медузага дистанция округ кылса керек да. Медузагачы. Дистанция эмнеден чочушу мүмкүн ошондой. Же балким медуза эми көбүнчө уулайт анан. Дистанция андан экинчи. Ооба. Анда денесине мен ойлоп атам да бир нерсе кийген да. Бактайлар кийет го пляждардачы, теги көзү жеке жанагы Бардыгына бере албайт. ар бир Денесине жасалыш керек да бул. өзүнчө эле не болушу мүмкүн анда? чегара Туз же пляж элестетип кулдун жээгиндебиз. Суу ысык. бул жерде ошо дистанция чегара эле окшойт а мындай. Же башка нерсе, же адамга. Жок, чегара кыла албайт ал жерде, чегара кылып. Мен ойлоп атам, денесине бир нерсе шубаган же болбосо акуланын мисалы бир баягы медузанын душманын табышыбыз керек коргонуу да. максатында Медузанын өзүнүн душманын табышыбыз керек. Медузага сурмак таштаганды. Тамактануу менен алек болуп. Жок, бул азыр пляжга түшүп атабыз, элестеткен медузалар аралаш. коргонуу Мисалы, кайсы бир жанагыларда крокодилдер жок, жөн эле эмес, жөн эле. Жит таратуучу. Сагы мырза, денесине сүрткөн. ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, командабыздын атынан Темирлан Мамасайлович жооп берет. Темирлан мырза. Урматтуу алып баруучу, ордодон бир нече пикир чыкты. Биздин оюбузча ошол келген адамдарды ошол кирерден мурун денесине бир медузаны качыра турган бир нерсени сүрткөн. Бул май болушу мүмкүн, бир мисалы акуланын же бир нерсенин май болушу мүмкүн. Ошо медуза аны жыттап, же болбосо билгенден соң качкан да. Демек сиз денесине кандайдыр бир айталык бир каражат бир, ошондой сүрткөн, медузадан кутулган деп атасыз. Жооп кабыл алынат.
жооп кабыл алынат. Алар ушундай ыкманы ойлоп табышкан. Мен сүрөт түрүндө берип атамын. Кадимки капрон материалдан жасалган атайын кийимдерди кийишип, анан кийин булар океанга же деңизге түшүшкөн. Анын натыйжасында медуза ушундай экен, капрон кийген адамга такыр жолой албайт экен. Жолосо дагы аны капронду ушундай бир эме бар окшойт. Айтор медуза эч кандай зыян көрсөтө албайт экен. Мына дагы бир сүрөт көрсөтөм сиздерге. 2 жаш бала эс алып жүрөт. Мына караңыздар. Демек бул жерде сүрөт эмес, кийимде болуп атат. Эсеп 1-1. Эсеп 1-1. Кийимдин кандайдыр бир кийим кийгизген же кийген десеңиздер, бул бир топ канааттандырарлык болмок. Талкуу учурунда бул маселе айтылды, кийим, бирок бир четке калып кетти окшойт. 3-чү раунд. Супер блиц. Демек бул 3 суроо 20 секундадан ойнотулат дегени. Талай пазылып калды. Өз калоосу менен команда колдойбуз. Үч суроого даярсыздар, Кудай буйрса. Кудай буйрса. Урматтуу Талай мырза. Асылбек кызы Мехризаданын суроосу. Мониторго караңыз. Африканын түндүк тарабында жайгашкан Кения өлкөсүн билесиз. Ал өлкөдө жашаган айрым урууларда, булар өтө сырткы дүйнөдөн узакташкан эмес, бирок өздөрүнүн салттарын, ырымдарын кармап жашашат. Туристтер барат ал жерге, кадимкидей мамиле кылышат дегендей. Бирок ушул урууда, Кенияда жашаган ушул урууларда бир салт бар да. Биз буну карап турабыз, мындай карасак булар секиргенде көрүнүп атат бизге. Бирок алардын түшүнүгү боюнча бул салтты аткаруу менен алар мындай бир кандайдыр бир белгини көрсөтүп атат да. Урматтуу Талай мырза, бул секирүү менен булар кандай салтты аткарышып жатат? Кетти 20 секунд. Талай мырза. Жылуу жүз менен күлүп чайнап тосуп алуу. Бул сиздин жообуңуз, Ооба. Жооп кабыл алынат. Жүзүндөгү жылмаюу бул ар бир адам өзүнө ала турган болсо, бул жүзүндө жылмаюуну көрүп турабыз, демек бул уруунун мындай секиргени сиз менен болгон саламдашуусу. Мына ушинтип саламдашат экен булар. Биз ассаламу алейкум деп кол узатабыз, булар секирип коет экен. Тосуп алуу деген сөзүңүзгө мындай саламдашуу менен карай турган болсок, байланыш тапсак болот. Биринчи суроонун жообун мен канааттандырарлык деп турайын. Экинчи суроого өтөбүз. Айма Тыныбекова, Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну. Бир кездери советтик доор назарга тутулуп атат. Правда гезитинде жарыяланган макалада бул персонаж өзүнчө космополитик, паразит жана үйү жок экендиги айтылат. Бул персонаждын паразит деп да айтылат экен, үйү жок деп айтылат экен. Дагы бир макалада ал үйлүү болгондугу жана анын дос тапканын кабарлайт бул гезит. Бул биздин баарыбыз таанып жүргөн белгилүү персонаж жөнүндө сөз кетип атат. Урматтуу Талай мырза, бул ким жана ал кайсы дос тапты кийин? Кетти 20 секунда.
Талай мырза. Бул эми Союз маалындагы мультфильм балдар үчүн кандайдыр бир фильмдерде каарман окшойт. Бирок Туура барып атасыз, туура айтып атасыз. Бирок бул каармандардын атын айтышыңыз керек. Карлсон жөнүндөгү мультфильмдер дагы ушундай мааниде болчу. Так, андан сырткары дагы бирөө бар, азыр анын атын эстей албай атам. Бирок атын айтпай атасыз сиз. Жок, анын аты эсте жок чындыгында. Бул мультфильмди көргөнүмө мындай алганда 30 жыл болуп калды окшойт. 30 жылда мультфильмдердин каармандарынын аттары эстен чыгып калат. Мен анда жообун айтып берейин. Крокодил Гена жана Чебурашка болчу. Талай мырза. Крокодил Гена жана Чебурашка. Мультфильмдер көрүп туруңуз, Талай мырза. Тилекке каршы блиц раунд ушул жерден токтоп калды. Жана 2-1 эсебинде, жалпы эсепте биз Айма Тыныбекованы куттуктайбыз. Бул суроонун ээси. Эсепти өзгөртүп коелу. 2-1. Оюн улантылат, 4-чү раунд. Команданын башка мүчөлөрү экинчи суроону менче Илгиз сиз таптыңыз окшойт, а? Мен дагы эки ойдо калдым. Же ошол Чебурашка, же Винни Пух деген ойдо калып кеттим да. Бирок ал кийин үйлүү болобу? Винни Пух үйлүү болбойт да. Жок, ошону мен дагы жомокторду анча мультфильмдер көрбөгөнмөн, мен дагы так бир көрүп тургула. Зулпукар кызы Асел, Ноокат районунун тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. 1939-жылдары Британияда, Улуу Британияда уйларды саанчылар азыркы жол тилкелери болот го, биз зебра деп коебуз, айтор. Зебра сыяктуу бир чоң сызыктар менен бир себепке, олуттуу бир себепке байланыштуу уйларды ошондой түскө боёгон, ала түскө. Чоң сызыктарды кылыпчы. Аргасынан ушундай кадамга барышканда саанчылар эмне үчүн алар уйларды минтип боёшкон алага? Кеттиминти? Не болушу мүмкүн? Дагы саанчылар деп атат да, эми бул жерде саанчылар максат көбүрөөк. Эми биринчи маселе балким баягы саап атканда чымын-чиркей келбейт, баягы жаратылыш менен сиңишмелер такамелер сыяктуучу. Бул бир. Экинчи, душмандарынан коргоо болушу мүмкүн. Башка эми балким мисалы чоң айталы, чоң фермерди. Дагы же баягы болсочу. Аралашып кетпешти да. Ошондой болсо. Жок, санчылар болот да. Жок, бул жерде ошо саганда же баягы болгонбу, балким салык салгандагы бул зебра деп кандайдыр алмашып кетпеш үчүн. Уйдан качырганбы же? Чоң жолдо Каттамдыкта бараткан машиналар уруп кетпеш үчүн эмес. Болушу мүмкүн. Жакшы вариант. 1939 эгер бирок саануу экенине маани берет. Саан себеби уйлар жок болсо сүт да жок болот. Дагы тийишпеш керек. Чымын-чиркей балким сагында бирөө ушу машина окшойт, анда жол эрежеси машина окшойт да. Техникасы да башка. Тиги балким ошол согуштук самолеттордон Сагын мырза, жер менен жаратылышы. ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, өзүн жооп берген аракет кылайын. Бул жерде эми 1939-жыл деген бизде тагыраак согуш мезгилиндеги көрүнүштөр. Бул жерде эми көбүрөөк санчылар деген сөз болуп атат. Ушул согушта как эми орусча айтканда маскировка сыңары колдонулган да. Эми санчылар болуп атат да бул жерде. Абадан соккон коргоо үчүн. Маскировка. Эми абадан соккон жана душмандарды жана коргонуш максатында. Согуштук техникалардан. Ушундай командалык токтолуу. Уйдун кандай тиешеси бар согуштун техникага? Эми бул жерде Абадан соккон кандай тиешеси бар уйдун? Эми бул жерде атайын ошол ак кара кылып боеп атпайбы? Ошо анан эми башка варианттар да чыгып атат. Мисалы үчүн азык-түлүк да эми бул керек эл үчүн. Макул. Анан мүмкүн ушулга токтолобуз. Кабыл алынат. Демек, маскировка душмандын абадан соккусуна байкалбай калыш үчүн дегенде маани айтып атасыз. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Талкуу учурунда менимче Дурус Касымовдон бул вариант чыккандай болду.
автомашина уруп кетпеш үчүн деп, мен дурус менимче. Же Темирландан чыктыбы? Дурус Касымовдон чыкты. Дурус Касымовдон чыкты. Караңыздар, бул уйларды боеп атат. Уйду боеп атат. Эмнеге дегенде, автомашина уруп кетпеш керек. Бул жерде абадан сокку эмес. Кадимки эле автомашиналар анткени абал ар кандай болуп атат да бул жердечи. Көрүнүш керек да, уй көрүнүш керек. Машинага көрүнүш керек. Баягы сызыктар көрүнүш керек. Болду, бул вариант бар эле, урматтуу алпарчы. Болгону. Ооба, бул вариант бар болчу. Командабыз согуш мезгилине көбүрөөк эске алып калдык да, эми согуш Жок, мезгилинде. согуш мезгили. Согуш мезгили. 39-жыл. Бирок бул жерде абадан эмес. Автоунаа уруп кетпеш үчүн боеп атат. Жооп туура эмес. 3-1 эсеп азырынча 3-1. Зулпакара кызы Аселди куттуктайбыз, Нокат районунун тургуну. 5-раунд. 5-раунд. Турганжан айымга мен микрофон узатайын. Турганжан айым, дагы бир кош келипсиз. Мына 5-раундга келип калды. Оюндун ортосуна келип атабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана алпаруучу, эң негизгиси катышуучулар. Анан буларга мен ийгилик каалаймын. Дайыма эле катышып жүрөм. Бул команданы сиз билесиз. Каалаймын. Бул команданы билем, ар бирин билбей эле калдым. Кандай ойноп атат деп ойлойсуз? Мындай эмне жетишпей атат деп ойлойсуз? Жетиштүү эле азырынча. Орто ойлойм. Бирок ийгиликтер алды да, буюрса. Ийгиликтер алды да деп айтты Турганжан айым. Рахмат. Мен ишенем. Команда шайдоот болуңуздар. Баяман Топчубаев, Санкт-Петербург шаарында мекендешибиз. Сиздерге суроо жөнөткөн. Баяман Топчубаев сиздерге мындай фото суроону жөнөтүп атат. Урматтуу билермандар, бул 20-кылымдын айталык баш жагындагы жылдар, башталышы дейлик, же болбосо 20-кылымдын биринчи жарымына чейинки сүрөт болушу керек. Бирок бул документ, урматтуу билермандар, бул расмий документ Европадагы. Бул кандай документ? Патентти ойлоп табылган патенти да турабы? Турабы? Автордук патент да. Ушул нерселер болушу мүмкүн. Форд турат, дагы эмнелер туратындай. Болушу мүмкүн. Эми Бул гайка турабы, эмне бале? кыскасы ушул Фордтун ойлоп табуу боюнча патенти да же башка нерсе көрүнүп атабы? Мындай жакшы болгондо ошол мезгилдеги эң Тагын англисче жазуу болуп атат да, ким которо алат балким. Тагын эмне болушу мүмкүн? Англисче эмес, бул полякча. Же Дагы эмне болуп атат? документтин өзүн тапсак болду да. англис тилинен которо койгон эле Темирлан. Бир эле киши турат, англисче эмес экен. Бир эле киши турат дагы, патент дагы. Айдоочулук күбөлүк эмеспи бул? Айдоочулук күбөлүк. Айдоочулук күбөлүк. Эмне үчүн машина? Ошо машинаны айдаганга мунун баягысы бар, уруксаты бар. Айдоочулук Күбөлүк. 2-3 адам сүрөт. Тетиктердин дагы сүрөтү турбайбы? Ошо тетик, ошо балким оңдошту билиш керек да. Тагын азыр ойлоп табышын эле патент окшойт а? Же күбөлүк. 20-кылымда уже баягы техникалар пайда болуп калган да, машиналар. Бул кандай? Кайсыга токтолобуз? Свича турат мына, свича көрдүңбү? Тагын Тетик да бул. Демек Тетиктер болгондо демек патент. айдоочулук күбөлүк, патентке жакыныраакпы ошонун ичинде? Сагын мырза, отуруңуз. айдоочулук күбөлүк. Ким жооп берет? Кайсыга токтолойлу? Урматтуу алып баруучу, командабыздын атынан Дурус Касымов жооп берет. Дурус Касымов. Сыйлык же. Урматтуу алып баруучу, сүрөттөн көрүп турабыз. Биздин биринчи эле оюбуз патент деген вариант келди. Себеби ойлоп табуучунун ушул эмгеги өзүнө гана жазылсын деген эми патенттөө ошол жылдары өтө бир маанилүү болгон десек болот. Эми айталы бир ойлоп табуучунун ойлоп тапкан автомашинасын алган патентиби деп ойлодук. Демек, автомашина үчүн алынган патент ойлоп табуучулук үчүн, ушундайбы? Ойлоп табуучулук үчүн же болбосо калтырган мурас дагы болушу мүмкүн. Мурастын кагазы. Мен бул кандай документ дедим да, ушу эки эле ооз. Анда мурас кагазы. Мурас кагазы. Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Илгиз мырза бир 3-4 жолу айткандай болдуңуз. Бул айдоочулук күбөлүк деп,
Бул каяктан келди сизге бул идея? Эмне үчүн айтып атасыз? Урматтуу алып барчы, мен логикалык түрдөн караганда бул жерде машинанын сүрөтү турат, ошого байланыштырып туруп эле бул айдоочулук көлүк деп чечип атам да. Эми 20-кылымдын башы, ал учурда алгачкы автомашиналар пайда болгон мезгилде, эми алгачкы үлгүлөр пайда болгон. Демек, аларга баягы айдоочулук көлүк керек. Илгиз Шамурзаевдин варианты эң туура вариант болчу. Бул айдоочулук күбөлүк, урматтуу билермандар. Айдоочулук күбөлүк. Эң туура логика болчу. Эсеп 4-1 силекке каршы. 1 упайды колдон ушундай жулдуруп жибердиңер азыр. Суроо ээси Баяман Топчубаевди куттуктайбыз. 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Эсен Абдиназаров, Кызылкия шаарынын тургуну. Өткөндө мыкты суроонун ээси болгон. Kodak батарейкасы жөнүндө суроо берген. Бүгүн кандай суроону даярдады бул командага? Студияга сыр сандык чыгат. Эмирлан мырза, сизде 6-чы туюм кандай иштейт? Орточо, Кандай предмет болушу ыктымал? Катуу же жумшак? Катуу, жебей турган буюм болушу мүмкүн. Курсаңыз тоо экен азырча. Катуу жебей турган предмет деди. Суроону угабыз. Алгач мониторго көңүл бурабыз. Кандайдыр бир сызыкчалар. Урматтуу билермандар, сыр сандыкчанын ичиндеги предмет сиздер монитордо көрүп турган сүрөттөгү нерсе менен байланыштуу да, мындай окумуштуулардын атайын адистерин айтуусу боюнча жылдар өткөн сайын мына ушинтип өзгөртөт. Караңыздар, өзгөрүү бар да, сызыкчалардачы кандайдыр бир өзгөрүүлөр бар, барып мындай бир ийилчек болуп кетип атканын көрсөк болот да. Анан дагы башка жактарды да өзгөртүш мүмкүн деп кошумчалап коюптур. Ушу сыр сандыктын ичиндеги нерсе. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча сыр сандыкта эмне бар? Кетти минута. Телефон. Мисалы адам ийилип жүрө берет, бара-бара ошондой болуп, омуртка ийрейип калат да. Мисалы ушундай маалымат бар. Баягы кечке телефон иштетет, техника иштетет, телефон иштетет. Анан телефон менен мондай ийилип калат. Омуртка кетет. Телефон дейсизби? Менимче ошо омуртканын кетиши улам мондай болчу. Омурткасы болот ошондо. Адам баласынын омурткасы. Урматтуу алып барчы, токтосок болобу? Болот. Илгиз Шамурзаев жооп берет. Мен бул нерсени мисалы адам баласынын омурткасына салыштырып атам да. Эми сырдуу сандыкчанын ичинде мен ойлоп жатам, балким телефон бар. Биз бүгүнкү күндө кайсыл жерде болбойлу телефонду такай пайдаланып келебиз. Адам улам эңкейип улам телефонду пайдаланышынын натыйжасында бара-бара омуртка пайдаланып, балким жылдар өткөндөн кийин эми биологиянын тили менен дагы бир өзгөчө терминдерди айтып коет. Балким омуртка ийилип калат да, адамдар ошондой деңгээлге келип калат. Түшүнүктүү. Сандыкчада телефон бар. Жооп кабыл алынат. Эми көрөлү. Бул сапар Илгиздин варианты туурабы же туура эмеспи? Бул телефон, мобилдик телефон. Жооп туура. Эсеп 4-2 жана окумуштуулардын изилдөөсү боюнча мындай болуп калат экен. Бара-бара омуртка. Телефон кармап турат. Башында түз. Молодец, менде да ушу вариант келди. Башында түз, анан кийин барып ийилип атат. Эң акырында биротоло ийилип калды да. Демек, телефон колдонууну дагы өз убагы менен кылсак жакшы болот, урматтуу телекөрүүчүлөр, билермандар. 7-чи раунд. Кайрат Апсатаров сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, фото суроо. Сиздер экранда француз сүрөтчүсү Даниэль Мерлиндин эмгегин көрүп турасыздар. Ал бул сүрөттө үйүндөгү мышыктарды жана бакаларды чагылдырган. Банканын ичинде бакалар турат, банканын ичин караңыздар, бакалар турат. Мышыктарды үйдө багуу адаттагы эле көрүнүш, бирок Даниэль Мерлин бакаларды дагы үйүндө баккан.
Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Кандай максатта бакаларды баккан үйүндө? Жооп бересиз. Урматтуу алып барчу. Азербайжан. Урматтуу алып барчу, мөөнөтүнө мурда жооп бар. Сагын мырза. Илгиз Шамырзаев жооп берет. Бул суроо боюнча менде маалымат бар. Мисалы жаратылышта бака аба ырайын алдын ала билүүчү касиетке да. Мисалы сүрөтчүгө ал кандай жардам берет? Мисалы бака тепкичтер аркылуу, теги сүрөттөгү шатылар аркылуу банканын үстүнө чыкса, демек аба ырайы ачык болот дейли. Ачык же жабык болот. Ошол аба ырайына салыштырмалуу анан сүрөтчү сыртта баягы сүрөт тартуу же тартпоо ишин ошого карата болжолдойт. Демек, бул жерде ал бакаларды аба ырайын байкоо максатында банкага салган деп ойлойсуз. Жооп туура. 4-3 команда 1 минуттан бүтүндөй үнөмдөп калды. 4-3 команда абалы жакшырып баратат, бирок дагы деле бир упай артта. 8-раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн 7 февралда Билерман Ордо оюнун көрүп жатасыздар. Сагыл Мамановдун жогорку лигадагы команда бул. Кышкы сериялар финалына жолдомо алууга аракет кылган эң акыркы команда. Ошондуктан азырынча 4-3 эсебинде бир упай артта калууда. Ырыскүл Исабекованын суроосу келди. 8-раундга Бишкек шаарынын тургуну. Урматтуу билермандар, сыр сандык. Катуу жана жебей турган деп жана туура эле сезген экен Темирлан мырза. Эмичи Темирлан? Мунусунда жумшак бирок жебей турган болчу. Жумшак бирок жебей турган. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга силер көрүүчү мына ушундай сүрөттү сиздерге жөнөтүү менен мындай суроо берип жатат. Буддизм дининде 8 саны алардын түшүнүгү боюнча ыйык деп эсептелет дейт. 8 саны. Мына ошондуктан алар жашоодо 8 санына тиешелүү болгон көрүнүштөрдү сактап келишет ырым катары. Мисалы, алар бир айда 8 жолу монастырдан чыгып садака издешет. Мындан сырткары алардын пайдаланган буюмдары дагы 8 даана. Мисалы үчүн 3 чапан, куур, ийне жип, суу ичүүчү идиши жана тилемчилик үчүн көтөрүп жүрүүчү табагы. Урматтуу билермандар, мен 8-чи буюмду айткан жокмун сиздерге. Ошол 8-чи буюм сырдуу санчанын ичинде турат. Эмне бар? Кеттим, не болушу мүмкүн дагы? Көрөлчү кийимдери бар, булардын кийимдери да жупунуп атат да. Балким булар монастырдан чыгып 8 жол чыгып тилемчилик кылып келет экен. Дагы ине башка болушу. Колунда эмне? Бритва, жакшы вариант. Булар башын улам кырып жүрөт да. Бритва, дагы варианты жакшы вариант болду. бычакпы же Жок, Устара, мен бул биринчи вариант. Устара дейли. Андан кийин Устара дагы самын же шампунь кандай жууна турган, кийимди үтүктөй турган же мүмкүн. Дагы эмне болушу мүмкүн? Жазбаса керек булар эми. Кызыл анан сары түстө эле кийинет да көбүнчө, ак да болсо керек, э? аларга тиешелүү нерсе айтылды. Ине жип башка айтылды, бирок негизги көтөрө турган нерселер эмес. Манактарды элестетеличи, кинолордон көтөрө турган башка таяк батпайт эми. Каспийге окшош биле салып жүрүшөт го. Эмне болушу жана болушу мүмкүн эми. Дагы. Не болушу мүмкүн дагы? Бул жанагы вариант. пайдаланбайбы ручка андай деген нерселерди? Кошумча нерсени жазбайбы? Менимче жуунуучу бир каражат же кандайдыр бир тамак жечүү. Дагы? Анын устара жакшы болуп атат. Башы жакшы. Ошол вариант жакшы болуп Ошого атат. токтоло берели. Темирланга башка эмне менен алат болбосо туурабы? чачы лысый жүрөт да, улуттугас эмес. Жок, мында Сагыл мырза. Чач өсүп кетеби? Ким жооп берет? Урматтуу алып барыш Темирлан жооп берет. Темирлан Мамасалиев. Биз билебиз, бул манактар будалар ар дайым чачын таза алып жүрүүгө алып жүрүшөт өздөрүн. Бул жерде сүрөттө да байкалып турат. Такыр алышат мындай. Ошого алганга каражат катары бул устараны көтөрүп жүрүшү мүмкүн дайыма. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Жогосу курч бычак, устара. Жооп кабыл алынат. Көрөбүз, сыр сандыкта эмне бар?
Жооп туура. Бул чачты алуучу Устара болчу. Эсеп 4-4. 9-чу раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы убакта кошулуп калган телекөрүүчүлөр болсо, уюлдук телефонду алып биздин даректерге суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Инстаграмда Билерман астыңкы сызыкча ордо, Фейсбукта Билерман ордо. Мына ушул даректерге бизге суроолор жөнөтүп бериңиздер. Секом окуу борборунун атынан коюлган суроо Абдулхамид Курбанов, Ноокат району Көкжер айылынан. Бул суроого Секом 1000 сом акча коюп берген. Эгер команда утса өзүнө, утабаса Курбанов Абдулхамидге жөнөтүлөт. Курбанов Абдулхамид сиздерге ушундай бир сүрөт жөнөттүр. Бул иттер. Талай мырза. Бул иттер тууралуу дүйнө жүзү маалыматка массалык маалымат каражаты арасында көп маалыматтар бар. Урматтуу билермандар, бул иттер кандай эрдик көрсөтүшкөн жана кантип адамдардын урмат сыйына татыктуу болуп калган. Бул эстелик турат дейм бул жерде. Бул эки иттин эстелиги. Кандай эрдик көрсөтүшкөн? Космоско учурган белка. Эмне үчүн адамдардын урмат сыйына татыктуу болушкан? Кетти минута. Алардын түсү балким бул баягы жанагыда биологияда ким бир практика жасаган го? Ким эле? Павлов беле? Балким ошого тиешеси жокпу? Бул иттердинчи? Бирөө жок. Ал бир эле. Анда эки ит болсо ошо космоско жакын болуп атат да, белка стрелка. Космоско учкан. Ошого урмат. Дагы эмне болушу мүмкүн? Ишин карай турган болсок, ал дагы жакка мааниси туура келбей калышы мүмкүн. Эгер космос болча турган болсо, жалпы маалымат болсо, анда космоско тиешеси. Баягы балто эмеспи? Дар-дармектер Нью-Йоркто эле жол ачып берди дегендей маани болушу мүмкүн. Вирустардан сактап калган башка. Эмне үчүн кара түстө, эмне үчүн экөө бир таштын үстүндө турат да? Ошо же бир сактап калды. Бир нерсени карап тура. Хайтикода кайсы иттер бар? Кемен жанында. Ошо деңизге байланыштуу эмес. Могул ташты жөндөн койбогон чыгар. Балким баягы космостун уча турган аэродром деп койбу, айтып космодром кандай? Ошол жерден учат балкимчи. Бул кемени сактап калган эмеспи? Балким могу жакта 3 бурчук турат го, ошол ракетанын башыбы же кандай? Ошол эгер белка стрелка же башка вариант анда кандай вариант бар? Балким илимий ачылыштарга белка стрелка туура келет ал. Жалпы адамзаттын эми ал сүрөтү маани дагы ойлойчу. Кино, чыгарма, жомокторго да киреличи. Эки эмне үчүн эки десең, балто бир эле кызды сактап калган. Дагы Балтонун эми баясы бар эле. Командасы ал Сагым мырза. Бомба, сомба дегендей эмеспи? Ким жооп берет Сагым мырза? Темирлан мырза жооп берет. Жана жакшы суроого жооп берди. Эми мында дагы жакшы суроо жооп берсин. катары кое алат. Бул жерде бир нече вариант чыкты. Ошонун варианттардын арасынан ошол биринчи жолу космоско учурулган эки ит болушу мүмкүн. Алар белка стрелка. Жооп кабыл алынат. Булар лайка эмес, булар хаски породасында иттер. Бул иттер бирөөнүн аты Таро жана экинчисинин аты Деиро. Японча коюлган иттер. 1958-жылы, мен туура жоопду айтып атам. Антарктидада муз үстүндө адамдарды күтүп калган жалгыз эки ит. Ал жерде 15 ит бар болчу. Бул тууралуу өтө чоң кинофильмдер тартылган. Антарктидада анткени алар чынжырда 15 ит байланып, экспедиция тарабынан бошотулбай калып кеткен. Алар тагдырдын сыноосуна ташталган, анткени ледокол бара албай калган ал жерге. Мен ледоколдун чекесин гана көрсөтүп койгон болчумун. Ледоколдун баягы эмнеси деп коет? Бургулоочу, баягы мотору. Чоң сүрөт, эгер чоң форматта берилсе, бул жоо айтылып калмак. Бул ошол ледоколдун кыймылдаткычы жанында турат, караңыздар. Жана ортодон 1 жыл өтүп, 1959-жылы январда экспедиция кайра ошол жерге келгенде, Антарктидада келген, булар өлүп калды деп ойлогон, тилекке жараша Таро менен Дейро бошонуп кетип, ошол жерде жүргөн болот. 1 жыл ал жерде, мындайча айтканда, тамак аш эч кандай запас жок, бирок Кудайдын бир немеси менен булар ошол жерде жүрүп калган, 13 ит тоң өлүп калган ошол жердечи. Мына ошондуктан бул Японияда бул эстелик, Талай мырза. Ошол жерде мына хаски породасы. Сиздер адаштыңыздар да, адаштыңыздар. 4-5 эсеп.
4-5. 10-нчы раунд. Абдували Тойчиев Түп район тургун силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Адатта күйөрмандардын сүйүктүү командаларынын коргоочулары өз дарбазаларына гол киргизип алган учурда күйөрмандар ал оюнчуга мындай капа болушат. Коргоочулар өз дарбазасына гол киргизип алган, бул автогол, Темирлан. Автогол. Албетте күйөрмандар капа болот. А бирок 1969-жылдын ноябрь айында Бразилия командаларынын биринин күйөрмандары өз дарбазасын кооптуу топтон куткарып калган коргоочусуна ачуусу келип, ага карата нааразычылык пикирин билдиришет. Караңыздар. Бирок ал коргоочу кооптуу топту тосуп калып, аны дарбазанын чегинен алыстатып салган эле. Урматтуу билермандар, эмне үчүн күйөрмандар ал коргоочуга нааразычылык билдиришти? Сөз 69-жылы болуп атат окуя. Караңыздар. Сөз эмне жөнүндө кетип жатат? Бразилия кетти. Менде мындай вариант болуп атат да, балким так эмес, жанагы жана Пеле бар го. Бул 1000-чи гол болгон да, ошондо. 1000-чи голун тепкенде 1000 болот дегенде ошол чабуулчу тосуп калган. 69-жылы Пелеге чек жакын келеди. 1969 жылы. Анда Пелеге жатпай калганда. Тагын эмне? Жана мен Юрий Гагарин канча 63 тоскан жок. 60. Жок, ага. Анда эмне болушу мүмкүн? Мен вариантым ошондой болуп атат. Мисалычы, бул ошонун 1000-чи голу да, мисалы футбол дүйнөсүндө ар биринин 100-чү гол, 200-чү гол чоң маани берилет да. Тагын? Туурабы? Башка варианттарчы? Бул тосуп алгандан кийин 1000-чи голун тепкенде ошо тосуп калган болушу мүмкүн. Күйөрмандары наразы. Жок. Жо 1000-чи голун теппей калып, колунда баягы. Топту тосуп калган. Бул ошон тосуп калса гол менен тосуп коюш мүмкүн. Кайра пенальти болуп анан гол киргизип. Ошондой калышы мүмкүнбү? Бирок 69 болот да. Жок, кандай окуя? Менде башка вариант жок. Менде ушул вариант. Футболдо 69-жылы саясий. Кенедин Сагым мырза. 65-жылдарда. Урматтуу алып баруучу, Ордодон жардам алабыз. Ордо жардам бергиле командага. Кетти 20 секунд. Ошо мен 1000-чи гол деп атам да, балким бир белгилүү адамдын 1000-чи голу да киргизбей койтам да. Ооба да. Гол болбой калган үчүн жаман көрүп атат да. Гол болбой калган үчүн жаман көрүп атат. Бар гол кирип атат. Ордо жардам токтотобуз. Семете мырза токтотобуз жардамды. Сагым мырза. Урматтуу алып баруучу Илгизбек Шамырзаев жооп берет. Илгизбек. Урматтуу алып баруучу, негизи футболго анча деле кызыкпайм, бирок кээде оюндарга даярданууда жана башка учурларда ушул кызыктуу маалыматтарды угуп калабыз да. Мен билем, мисалы футболдо Рональдо, Неймар, Месси жана башка бир канча футболчулардын балким 100-чү голу, 200, 300-чү голу, балким 1000-чи голу деле бул чоң жаңылык да дүйнөлүк аренадачы. Ал эми Бразилия дегенде мен балким жылы дал келбейби аны айта албайм. Балким Пеленин 1000-чи голу. Эл Пеленин 1000-чи голун күтүп аткан, балким 999 болгондагын чабуулчулар келип туруп ошол Пеле топту тепкен, аны коргоочу тосуп калгандыгы үчүн күйөрмандар ага нааразычылыгын билдирген деген ой келип атат. Жооп кабыл алынат. Болсоң 5, болбосоң 15 деди Илгизчи. Болсоң 5, болбосоң 15 деди. 1969-жылы 19 ноябрда күйөрмандар Бразилиянын футболдук талаасында Пеленин 1000-чи голун күтүп аткан. Жооп туура. Эсеп 5-5. Таптаза чечүүчү раунд калды. 11-чи раунд Юла айландыруунун кереги жок. Демек биз Асылбек Камчыбековдун суроосун ойнотобуз. Кызылкая шаарынын тургуну. Индонезияга барабыз. Акыркы жылдары Индонезия мамлекети темирден жасалган бир дарбазаларды
темирден жасалган дарбазаларды темир жолдорго орното баштады. Темирден жасалган чоң дарбазаларды темир жолдорго орното баштады. Устун сыяктуу орното баштады. Урматтуу билермандар, эмне үчүн темир жолго мындай чоң устун дарбазаларды орнотуп жатат булар? Кетти мен. Темир жол өттү, дарбаза эмне болчу? Мага мындай маселе келип атат да. Тосушунбу? Дагы менде мындай вариант келип атат да, балким Индонезия же Индия, Пакистан баягы чыгып алат го, үстүлөрүнө чыгып алат го, ошол кооптуу деген мааниде койбой жатабы? Жанагы жаныбарлар деген маанидечи жокпу? Индонезияда 300 миллиондон ашык адам. Эмне үчүн поезд? Мына карагыла, поезд келип атат, үстүндө дарбаза. Жолдун четине устун катары деп атат да, устун катары. Жолдун четинде. Индонезияда акыркы убактарда. Космо катары эмес, устун деп. Дарбаза жок, дарбаза деди го. Эми коюп атат да. Арка сыяктуу түшүнөбүзбү же жабык сыяктуу түшүнөбүзбү ошондо? Кандай байланыш? Темир жолго. Сактоо үчүн же суицид дагы эмне болушу мүмкүн? Жок, суицидди ал жерге таштайт да өзүн, жерге таштатпайбы? Индонезияда да. Жаныбарлар. Индонезия кайсы жанагыда, кайсы мамлекеттер менен? Пакистанга жакынбы? Пакистан Индияга жакынбы? Мисалы поезддин үстүнө көп адамдар чыгып алат го, ал Пакистанда турабы? Ошолорду чыкпасын, балким коопсуз, балким баласы кулап кетет үстүнөнчү. Жакындай болсун. Же бир афиша, шайлоолордо бир баннер кой, анда эч ким деле көрө албайт анда. Сагы мырза. Көпчүбүз жакшы ниет кылып келдик, бирок аябай Алла таалам командабызга анан оор сыноолор берип атат, суроолорду, бирок көбүрөөк мындай Илгиз мырза да жакшы вариант болуп атат. Ошолго жакшы ниет кылып, тилек кылып, акыркы суроону эми беребиз. Командага оң тарапка чечсе сыймык, чечсин дейбиз. Болбосо анан жаза болот да. Жакшы ниет, жакшы тилек, ак батабызды берип турасыз да. Илгиз мырза. Урматтуу алып баруучу, мисалы муну биз темир жолду элестетели, Юлан көрсөткүчүн темир жолду элестетели. Бул мисалы дарбаза, ушундай түшүнүп атам да мен. Эгерде ушундай эске ала турган болсок, Ордо тынчтанабыз. Ушундай эске ала турган болсок, анда логика боюнча эки вариант келип жатат. Эми Индонезия дегенде биз Пакистандагы тиги поезддин үстүндө адамдар көп чыгып алат эмеспи? Биз ошолорду ойлоп жатабыз. Анан экинчи, эми ал жерге бир кандайдыр бир жарнамалык плакаттар илиши мүмкүн. Бирок поездде жарнамалык плакаттар анчалык орун ээлебейт. Биз ошол жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу деген вариантты берип атабыз да, ошол поезддин үстүнө чыкпагыла деген вариантты. Анын үстүнөн түшкүлө, анын үстүнө чыкканга мүмкүн эмес деген бир балким мамлекеттин тыюу, балким адамдардын өзүнүн демилгесиби ошол поезддин үстүндөгү адамдарга каршы иштеп чыгарылган. Бул сиздин акыркы жооңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Индонезия өкмөтү мына ушундай тосмолорду орнотуу менен поезддердин үстүнө чыккан адамдарды коопсуздугу үчүн орноткон 6-5 эсебинде Сагым Мамановдун командасы кышкы серияларда финалдык оюнга жолдомо алды. Куттуктайбыз команданы. Эң акыркы чечүүчү раундда Илгиз Шамырзаев команданы чындыгында өтө чоң бир катастрофадан куткарып кетти. Команда бир аз өз ара пикирлешип турсун, биз болсо оюн эрежесине ылайык. Мына бүгүн Турганжан айым турат, мыкты билерманды тандашы керек. Семетей мырза турат бул жерде, Калай мырза турат. Мыкты телекөрүүчүнүн суроосун тандашыбыз керек. Эми биз Турганжан айымга сөз берсек. Азыр жана өзүңүз айтып кеткендей, бул команда жеңиш керек эле да, барбирчи. Ошон үчүн жана да айттым го, ийгиликтер алдыда депчи. Ошо мен өзүм катышканда толкунданып турдум. Анан бир-эки суроосунун жообун билет экенмин, тынчсызданып аттым да айткым келипчи. Анан жанагы Крокодил Гиена дегендейчи, азырга чейин көрөм ошол мультиктердичи. Анан команда жакшы катышты, мен өтө кубанып турам. Анын ичинен өзгөчө, вот мен эле эмес, баардык аудитория карап отурат азыр, Илгиздин катышканы, Илгиздин логикасы, Илгиздин кадимкидей күйүп атканы, анан тапкычтыгы, сезгичтиги баарын мен эле эмес, баардыгын азыр таң калтырып атат. Илгиз, өзгөчө сага чоң ийгиликтерди каалаймын. Анан сени тандадым. Анан азыр
жумуштан шашып келип атканымна байланыштуу баягы сертификатта калып кетиптир. Мына команданын баарына эле айткым келип атат, өзүм толкунданымчы. Ошол учурдан пайдаланып айтам, мына Babylon деген окуу борбору ошо 14 жылдан бери иш жүргүзүп келет. 11 предприятие, бардык тилдер, мына быйыл япон тилин коштук, суроо талап көп болгондугуна байланыштуу. Ошон үчүн баарыңарга эле барсаңар эшик ачык. Катышуучулар барууга калгым келет. Мынакей ар бир команда мүчөсүнө Сагым Маманов чоң мүмкүнчүлүк болду, шанс болду. Кудай буйрса Babylon окуу борборуна барып, ал жерде каалаган курсту үйрөнсөңөр болот. Турган айым чоң рахмат. Эми сиз кайсы телекөрүүчүнүн суроосун тандап атасыз азыр? Телекөрүүчүнүн айтсам Пеленин 1000-чи голу да. Өзү футболго кызыкпасам деле ошол сагыштырмалуу ошол суроону тандап алдым. Демек бул Пеле тууралуу суроону бизге Абдували Тойчиев аттуу телекөрүүчү жөнөткөн болчу. Түп районунун тургуну. Мына ушул телекөрүүчүгө Babylon окуу борбору тарабынан бүгүнкү оюнда мыкты суроо деп табылып, Пеленин 1000-чи голу жөнүндөгү суроо 1000 сом акчалай сыйлык бул телекөрүүчүгө жөнөтүлөт. Куттуктайбыз. Урматтуу алып баруучу, биз оюндун ушундай жыйынтыкта аякташын күттүк эле. Бирок ушул 11 суроо берилди, бардык раундтар ойнотулду десек болот. Анын мен жалган айтпасам, менин эсебим боюнча 9-ун Илгиз тапты да. Демек, Илгиз өзү жеке жалгыз ойногондо деле жеңмек экен да. Мен ушундай бир ойдо калдым. Анткени кээде Илгиздин вариантын капитан кабыл албай койгондо, Илгиздин варианты туура болуп калды. Ошондуктан бүгүнкү оюнда Илгиз мыкты. Илгиздин бүгүнкү эле оюнда эмес, ар дайым оюндарда мыкты болуп келет. Секом окуу борборунда акчалай сыйлыгы Илгиз мырзага тапшырылат. Анда кабыл алып коюңуз, азаматсыз. Секом окуу борборуна чоң рахмат. Биз оюндун акырын шириндиктер менен жыйынтыктайбыз. Барболдун шириндиктери студияга. Барбол кондитердик фирмасынын адал жана таттуу токоштору жана эксклюзивдик торт командага кабыл алып коюңуздар. Барболго чоң рахмат. Мына бизди ушинтип сүйүнтүп турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар. Бүгүнкү оюнга катышкан бардык телекөрүүчүлөргө мына дээрлик бардык суроолор ойнотулду. Чоң рахмат сиздерге, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өтө сонун суроолор жөнөтүп жатасыздар. Биз ыраазыбыз. Мына ушундан жазбаңыздар. Ал эми бүгүнкү оюнда бизди колдоп келген Babylon окуу борбору, анын жетекчиси Турганжан айымга, Секом окуу борборуна жана бизди ушул жерде колдоп келген аудиторияга чоң рахмат. Кудай буйрса, жакынкы күндөрү биз кышкы сериянын финалында дал ушул Сагым Мамановдун командасын ушул жерге чакырабыз. Техникалык топко чоң ыраазычылык билдиремин. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум.